Жети жашка барганда кармай баштайт ошонус, э? Анда туулганда жакшылап караш керек экен да. Обязательно. Туулганда кышында айрыкча. Жайында туулса. Ана узун жипти бербейсиңерби? Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Мисиркечи каналынын катталуучулары. 10-апрель 2022 жыл Чүй областы Дача суу айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү ушундай жакшы чоң сатылуучу аттар бар экен. Ушул аттардан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу отуруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул аттыбыздан биздин сатуучубуз өзү маалымат берсин. Алгач бул аттын жашынан сурайлычы. Жашы канчада азыр? Жашы 3 жаш. 3 жашар. Бышты, э? Бышты. Пародасы кандай болуп калды бул? Кайсыл жактан келген? Пародасы Россия негизи. Биз бияктан алганбыз. Сиздерге алганына канча болуп калды? Эмнеге тарбияладыңыздар? Эмне кылып атат? Бул азыр улактарга чабылып атабы? Улактарга чыгып атат, жакшы эле. Тарбиясы жакшы. Атка гарантия. Алман улактарда чабылды да, э? Алман. Кандай болуп атат эми топко киргендери, чыккандары? Минген адамдын зависте жакшы эле кирип чыккандары. Демек үстүндө минген кишиге баалык дегенсе кирип чыккандары. Чуркагандары күлүктүгү кандай болду? Күлүктүгү жакшы, сон. Ичкен жегендери, ден соолуктары жакшы, мыкты сон. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге сатуучубуз бир аз кысача маалымат берди. Россиядан келген 3 жашар деп айтылды. Бышты экен. Улактар аябай жакшы деп айтып кетип атат. Эгер улакка чабып көрүп алсаңыздар да болот деп айтып кетти. Сиздерге жакындан бир кабак баштарынан жакшылап көрсөтөлү. Бул ушундай жоонунан келген чоң аттардын бири экен. Така болгонбу? Болгон. Тургандары жоош эле. Жоош. Негизи мынандай жанына келгенде деле өзү билинип турат. Тургандары жоош эле экен. Эч кандай жаман үнөрлөрүн көрсөтпөй эле турат. Эми мындай аттарды чоң аламан улактарга же болбосо үйүргө алса дагы аябай жакшы өспүрүмдөрдү бергидей. Эми бир-эки бастырып көрөлү, баскандарынан көрөлүчү. Бизде алыста көрүүчүлөрүбүз бар, мына ошолор үчүн дагы жакшылап көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бери кайры бересиз. Жанарына үйрөнгөн аттардын бири. Бир-эки чабып көрсөк болот, э? Болот, чабып көрсөк. Сен бир-эки кое бериң, сен чапкан көрөлү чуркаган. Тизгинди катуу эле кое бериңиз. Бир аз улактар бүтүп туруп калганы билинип жатат. Түндө балада келишкен экен, а? Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге азыр эми ысыкта бир аз туруп калгандыктан көп кыйнабайлы. Эгер алам деген болсоңуздар өзүңүздөр келип жакындан көрсөңүздөр болот албетте. Эми бул аттын баасын угалычы, баасын канча деп турасыз? Баасын келип көрсүн, келишебиз эми. Бир бааны айтып койсоңуз жакшы болот эле, анткени алыста көргөндөр бар, ошолор балким капчыгына карап келет. Келип минип көрсүн, баасын келишебиз, жакшылап беребиз баасын. Демек атты жанынан көрүп, келип сүйлөшсө болот, э? Сүйлөшсөк болот, жакшы. Минип көрсүн. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасын эми сураганга аракет кылдык. Келсеңиздер, ушул жерде сүйлөшөбүз деп айтып кетти. Андыктан кимге жакса өзүңүздөр келип жакындан көрүңүздөр. Биринчи атты сиздерге көрсөттүк, эми кийинки атка кезек беребиз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Анан 5 жаш, 7 жашка чейин анан барып анан кармай баштайт. 7 жашка барганда кармай баштайт ошонус, э? Анда туулганда жакшылап караш керек экен да. Обязательно. Туулганда кышында айрыкча. Жайында туулса. Ана узун жипти бербейсиңерби? Болбойт. Жайындагы жайсы болбойт.
ошондо ошон үчүн ошол Россия ошол өлкөлөрдө башка өлкөлөрдө өлөр кеч тууган ошондонго дейм э. Кеч тууганы анан ошол жактан келгендердин көп эле мына кунан кезинде келгендер өтө өпкөзүндө оору менен келип атпайбы. Көрсөң эле ошол жактан келгендердин бээкке келгенден кийин 2 күн 3 күндөн кийин манкасын агып, суу агып, анан жөткүрө баштайт. Анан көрсөң сакоо дейт. Кээ бирлер сакоо деп эле эмес, прямо өпкөнүн өзүнөн башталып. Туулганда айныган деңизчи. Пневмония болуп калат да. Мына кагуна не бышты, жаска бышты эми азышат да казайын. Май айында, июнь айында азышат. Жаныбарды бул эми. Азыр буларды ошондо өзүңүз карап, өзүңүз жем суусун бересиз. Ооба. Булакка чабылганбы бул аттар? Бул азыр даже үйрөтүлүп көрүлө элек. Үстүнө адам чыга элек. Кайсыл жактан келген бул өзү? Польшадан келди. Польшадан келди. Жакшы. Өтө жакшы болот, Кудай буйрса булар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эми сиздерге көрсөтүүчү экинчи атыбыз дагы даяр болуп чыгып келди. Боюн тартып коелу. Мына сиздерге боюн көрсөтүп коелу. Жерден койдук. 1.71 экен. Вот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге эми жакындан бир көрсөтөлү. Кабак баштарынан көрсөңүздөр болот. Азырынча үйрөтүлө экен. Эми ким алса жакшылап үйрөтүп алган болсо өтө күчтүү аттардан болот экен. Көрүп атасыздар. Өтө мындай баш бербей турганына көп болуп турабыз да. Эми мындай аттарды колдон чыгарбаш керек. Документин бир көрүп койсок болобу? Болот документ. Мына Декор деген кайман аты менен туулган жылын көрсөтүп коелу. Туулган жылы 2019-жылы туулган экен. Бүт параметрлери дал келип жатат. Кашкасы бар. Мурдун учунда да кашкасы бар, арканкы сол тыягында мындай кашкасы бар экен. Демек, документи баары параметрлери дал келип жатат. Андыктан сиздерге жаккан болсо, өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот. Жаныбар такада боло эле экен. Аттын чоңу мына ушундай болот да. Bunun баасын канча деп турасыздар эми? Баасы так, азыр курсмен $14.500 бар. 14.500 Сүйлөшүүлөр болот. Болот. Жакшы аларман келсе. Келип көрүшөбүз. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы $14.500 коюлду. Андыктан жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышып, баасын келишип алсаңыздар болот. Сиздерге дагы ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейджи каналы, биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.